Амансыздарбы, ардактуу телекөрүүчүлөр, кутмандуу ошо кечиңиздер менен кылым болуп кырчып келген, кылыч болуп курчуп келген, бирде албут дайра болуп, бирде өттөй тынчып келген, жалпы биздин кыргыз журтчулугуна 7 каналдан салам айталы. Сиздер 7 каналдагы чай үстүндө сырдашу программасын көрүп жатасыздар. Андыктан биздин эфир менен биз менен бирге болуңуздар. Маданият улуттун жүзү дейт. Ошол маданият тармагында өсүп келе жаткан жаш таланттар, эстрада ырчылары, эмгек сиңирген артисттер, жалпы эле баягы жапа-тырмак ошо маданияттын өнүгүшүнө өздөрүнүн салымын кошуп, ар кандай жаңылыктар менен, ар кандай чыгармалар менен элдин жүрөгүнөн мыкты түнөктөрдү таап келет. Бүгүн да мына ошондой студиябызга кадырлуу мейманыбыз келди. Мына ошондой таланттуу ырчы Айчолпон Абдыкадырова биздин студиянын кадырлуу мейманы. Айчолпон, кош келипсиң. Кош келдик. Студиядан дагы бир жолу көргөнүзгө кубанычтабыз. Эфирден сырткары айтып калдың. Мындан 3 жыл мурун ушул жерге келип, чай үстүндө бир маек бергем деп. Андан бери мынакей билинбей эле убакыт учкан куш 3 жыл өтүп кетиптир. Биздин көрүүчүлөр сагынды, биздин жалпы көрөрмандарыбыз сени каякта жүрөт, эмне жаңылыктар бар, мүмкүн сагынып тургандыр. А дегенде эми 3 жылдан бери кайрадан биздин студиядасың, биздин көрүүчүлөр менен бир амандашалы келиңиз. Кутмандуу күнүңүздөр менен ардактуу 7 каналдын жалпы көрүүчүлөрү, мен дагы абдан кубанычтамын. 3 жыл мурун жаңылыктар менен бөлүшүп кеттим эле. Дагы жаңылыктарым көбөйүп кетип келип калдым буюрса. Туура. Ошондо айтканыбыз бар эле, бир жалпы эле ушул элдик таланттарды, ырчыларды, маданият чөйрөсүндөгү адамдарды эфирге чакырып турабыз. Биздин эшик ачык. Кандай жаңылыктар болсо, кандай жаңылануулар болсо, биз аларды күтөбүз да. Анан эми 3 жылдан бери эмне жумуш кылдың, каякта жүрдүң, кандай чыгармачылыгыңда жаңылыктар болуп атат? 3 жылдан бери жаңылыктар, көп эле жаңылыктар болду. Чыгармачылыгымда көптөгөн сыйлыктарды алдык. Жаңы жылды жакшы өтүп кеткен жылды жакшы тосуп алдык. Анан ошол жаңырларды жазып атабыз, жаңы клиптерди тарттык. Бүгүн жаңы бир клипимди алып келдим. Ошол 3 жыл мурда айткан элем, депутат деген ырга деп биз видео тарткан элек. Ошол ырга жаңы клип тарттык. Ошол клипти бүгүн көрө аласыздар. Бүгүн биздин студияда. Ооба. Ошондуктан ардактуу көрүүчүлөр, бизден алыстабаңыздар. Бүгүн Айчолпондун эң алгачкы эксклюзив десек болот, клибин көрөбүз. Ал кандай клип экенин азыр алдыда сурайбыз. Ал клипти качан тарттың? Быйылбы же өткөн жылы тартып коюп, баягы монтаждоо иштери деп коет. Аны чөкөттүш керек. Андан кийин жаңы чыктыбы клип? Өткөн жылга кирип калат, 2025. Анан 2026 ошо монтаждалып бүтүп чыгып атат да, жаңы. Чыкканына бир 2 ай болуп калды. 2 ай болуп калды. Бирок биздин 7 каналдан бүгүн биринчи жолу көрөбүз. Негизи эле ушул ыр жаратууда бир атайын өзүнүн тарыхы, окуясы болот го. Сага деле бирөөнүн ырын ырдайм десең, же болбосо сага бирөө ырым ырдап берди алып келсе, аны карайсың, анын кандай тарыхы бар, кандай кызыктуу жактары бар, сөзү кандай, оону кандай депчи. Азыркы мына ушул биз көрө турган клиптин тарыхын сурасак, кандай ыр, кимге таандык, сөзү оону кимдики? Сөзү Абдумалик Тагаевдики, оону болсо өзүмө таандык. Ошол депутатсыз деген ырды мен ошо шайлоого карата, жакында эле шайлоо болуп бүттү. Ошол шайлоого карата чыгардык. Анан дагы эмне кызыктуу, ошол агайдын сунушу боюнча эле ырдап калгам. Депутаттарга тиешелүүбү бул? Ооба. Абдумалик Тагаев деген агай өзү бир депутатка ылайыктап жазган экен. Анан бирок ал депутатка ылайыкталбай эле биз кичине өзгөртүп эле, дагы кээ бир сөздөрүн дагы өзгөрттүк. Ошо менен бүгүн азыр уга алабыз. Ыр даяр болду. Ооба, ыр даяр болду. Ошол сөзү Абдумалик Тагаевдики, оону сеники. Ооба. Сен өзүң оон жаратасыңбы? Ооба. Бул канчанчы ырдагы ооның? Бул 3-чү оонум. Негизи өзүм оон жазбайм, көбүнчө сөз жазам да. Оон жазганда 3-чү оонум жазып атам. Жакшы азамат. Атак дейм го. Эми өзүм негизи көбүнчө сөз жазам. Акындык баягы чымындарды коёбу, илхомдор келгенде чымындар. Жакында эле ошол бүгүн буюрса эмеси бүтүп калат, аранжировкасы бүтөт. Эми Таластык жигит деген ыр жаздык. Бул да жаңы. Жаңы, сөзү ону мага таандык. Жакын арада ал ырга да клип тартсак буюрса келебиз.
Жакшы. Ардактуу көрүүчүлөр, азыр мындай кылалы, Айчолпон, дароо эле биз клипти көрсөтөлү. Себептен мүмкүн биздин көрүүчүлөргө да кызыктуу болуп аткандыр. Кандай депутаттарга тиешелүү ыр болду экен деп. Ошондуктан ардактуу көрүүчүлөр, жаңы клип, ошондуктан баарыбыз назар салып көрөлү. Бул клип кандай тартылган, кандай кызыктарга бай жана ошондой эле кандай экенин сиздер менен биргеликте чогуу көрсөк. Телефон колуңузда, чалкалайсыз ой креслоңузда, галстукту тагынып бажырайган, коюп алып сүрөттү статуска, Lexus унаңыз тонировка, жолду тандабай кайда барса, мыйзамды жазып тагдыр чечкен, доклад окуйсуз трибунада. Депутатсыз жога турган элдин үнү, депутатсыз эң кыйын чындык үчүн, багындырып алыңыз колдон келсе, орун алып төрүнөн жүрөгүмдү. Жазылып бактыңызга, хит болдуңуз Facebook'ta, ое баркына жетип айымдарды сунуп коюңуз гүлдү роза. Сиз жашаган үйүңүздө бир чакырып жакын мага, сиз десе дагы чам дүйнөңүз согот жүрөгүм сиз деп гана. Депутатсыз жога турган элдин үнү, депутатсыз эң кыйын чындык үчүн, багындырып алыңыз колдон келсе, орун алып төрүнөн жүрөгүмдү. Депутатсыз жога турган элдин үнү, депутатсыз эң кыйын чындык үчүн, багындырып алыңыз колдон келсе, орун алып төрүнөн жүрөгүмдү. Депутат. Ошентип ардактуу көрүүчүлөр, Айчолпон Абдыкадырованын депутат деген ырынан клибин көрдүк. Негизинде эле ушул депутат деп тандап калганыңдын себеби эмнеде? Мүмкүн врач, мүмкүн башка бир тармактагы адамдар тандаса болбойт беле? Ошол депутатты мага Абдумалик агайдын Максат Баткен тобунда бизде Максат Баткен тобу сунуштаган боюнча эле мен ырдап калгам да бул жерде. Бирок ошол чыгарбай жүргөм, анан шайлоого жакын гана ошол бир депутат агайдын сунушу менен чыгарып калдык. Бул ошондой эми өткөн жылы бизде парламенттик шайлоо болбодубу? Анан ошол депутаттарды шайлоо убагында ырдалып калдыбы же андан кийин жетишпей калдыңбы ала? Ырдалып калды, ырдалганга жетиштик. Бирок жанагындай агитация учурларында ырдаган жокпуз, анткени азыр ошол тыюу салып койгонуна байланыштуу. Бирок ал убакыт чейин чыккан, ооба. Азыркы убактарда мына ушул ырчыларда эми Кудайдын кулагы сүйүнсүн, ырчы көп, кыргыз эли өзү талантка бай. Анан мурункудай бир клиптерге тартылуу, кымбат клиптерди тартуу деле азыр максат болбой калса керек. Бир убактарда эми ошондой болгон, клипмейкерлерге барып, канча доллардан. Азыр карап отурсаңар, мобилограф деп, видеограф деп коебуз. Чөнтөк телефон менен эле жакшынакай клиптер чыгарып атышат да. Клип тартууда сен ким тартты? Менин клибимди
негизи бул менин 6-6 клипим болот. Бирок мен көбүнчө эле ошол клипмейкерлер менен иштешем. Кубатов, Эрнис Сыдыков деген күчтүү, Алдаяров деген күчтүү клипмейкерлер менен иштешем. Идеяга бай, жалаң жакшы мындай чача-бача деп чыгара бербейм да, көбүнчө качественный жакшы клиптерди чыгарам. Мен өзүм клиптеримди көрүп көрсөңүздөр, бардыгы качественный, жөн эле туруп ырдап койгон эмес, мындай ар бир немени дыкаттык менен издеп, ар бир кадрды сонун кылып алабыз да, идеяны сүйлөшүп алып алдын ала. Бул депутатты болсо Кубатов, Нурсултан Кубатов деген тоже клипмейкер бар, ошол тартты. Азыр деле ошол клипмейкерлер барбы, иштейби? Ооба, азыр деле иштешет, азыр деле баалары сиз айткандай $1000 деген азыр деле ошол эле баада тартышат. Азыр эми клиптен башка баягы соцсеттерде, Instagram, TikTok, башка бир Facebook дейлиби, аларга өзүңүз эле телефондо түшүп эле тартып коесуз. Ооба, TikTok. Азыр эми жакшы болуп калбады, өзүң эле монтаждап отуруп алып. Мен TikTokторго, Instagram баракчама өзүм кайсы жаңы тренд чыкса, ошол трендти бийлеп, же болбосо ырдаш керек болсо ошентип тартылып, ар дайым чыгып турганга аракет кылам. Аны ким тартат? Же атайын телефонду баягы штативке коюп эле тартып коесуз? Штативке коюп алып тартам, же болбосо досторум менен, курбуларым менен тартабыз. Азыркы замандын талабына ылайык ошол эле биздин ырчылар, шоу чөйрөсүндө аралашып жүргөн эле ырчыларыбыз көбүнесе көп баягы өздөрүнүн эс алып жүргөндөрүн, өздөрүнүн жаңы чыгармаларын, мүмкүн ушундай эфирлерге келгендерин өздөрү тартып чыгарып атат да. Анан көбү ошол убакта мобилографтын окуусун окуп коюшат экен да. Эми бул ашыктуу өлөт, баш жарбайт деген сөз бар да. Сиз окуган жокпусуз ошону? Жок, мобилографтын окуган жокмун, бирок өзүм эле практика жүзүндө монтаж кылгандарды үйрөнүп алсаң эле бул уже мобилограф сыяктуу эле. Анан кадр көбүнчө мындай элестетип, кайсыл жактан кадрды туура алганды билиш керек да. Эгер туруп эле туура эмес тартып койсоң, анда бул деле ошол мобилографтар ошону гана үйрөнүшөт. Кадрды туура алганды, монтаждаганды. Ошол эми телефон менен калганын өзүң кыла бересиң. Азаматсың, мынакей ушундай таланттуу, өнөрлүү, азыр эми өзүңүздөр билгендей, ардактуу көрүүчүлөр, бардыгы эле ошо телефондун жардамы менен бардык жумуштарын, аны менен катары видеолорду, башка бир керектүүлөрдү өздөрү бүтүрүп алат. Анан Айчолпон дагы бир сурайлы эми, алдыдагы пландар кандай быйылкы жылга? Быйылкы жылга ошол таластык жигит менен эле быйылкы жылда таластык жигитти чыгарсак эле, клибин көлдөн, анан таластын ошо күмбөздөрүнөн тартып келебиз деп ойлоп атабыз. Анан ары эле иштей беребиз дагы. Может, кыргыз жигит деген ырларды жазабыз, элдердин талабына жараша буюрса. Таластык жигиттер көрүп аткан болсо, мүмкүн ой пайда болуп аткандыр, эмне үчүн таластык жигит? Анткени таластык жигит деп мен муну таластык жигитти чыгарып, ошол ырды чыгарып клиби менен келгенде кененирээк айтып берсем деп ойлойм да. Мүмкүн кийин көлдүк жигитке, нарындык жигитке. Жок, көлдүк жигитке дагы ырлар бар, нарындык жигит деген дагы ырлар бар экен. Таластыктарга жок экен да. Таластык именно жигиттерге, көбүнчө кыздарына арналган ырлар бар экен. Ошон үчүн мен таластыктарга чыгарып коеюн дедим. Жакшы. Мына ошол эле маданият чөйрөсүндө жүргөндөн кийин сенин да бир кылып аткан иштериң туура, себеп дегенде оончулукту да өзүң аткарып, өзүң баягы кара сөз жазып, ыр жазып, анан бул дагы көрөнгө деп коет, бир ата тектен келет да. Жөн эле адам ыр жаза бербейт, жөн эле адам оон чыгара бербейт, мунун баары бир түпкүлүгүндө бир талант болуш керек, мүмкүн атаңдан, мүмкүн тага журтуңдан өткөн. Негизи эле ушул тарапта, маданият тарабында ким жакыныраак сага? Мага ошо маданият тарабында чоң энебиз биздин ыр жазган экен, оон чыгарган экен, ошол согуш убагындагы көп ырларды жазган да. Биз ошол убакта магнитофон болчу, ырларды ошо кассетага жаздырып алчубуз. Бирок кийинчерээк ошол ырларын эмеге түшүрө албай калдык да, дисктечи. Бирок оонду өзү чыгарган сөзү, оону менен ырларды көп ырдап берчү. Ошо мен ошол чоң эне менен калса керек деп ойлойм. Чоң эне деген өткөн талант. Ооба. Бул ыр эле жазасыңбы же атайын мүмкүн
баягы ар бир мезгилде же болбосо бир тоого чыкканда, бир эс алууда же бир чарчаганда бир өзүнчө илхомдор келет дейт го. Мүмкүн үйдө бир тамак жасап атканда бир оюңа бир илхомдор келип, жакшы бир ыр чыгарып салып, тамак жөнүндө, сүй жөнүндө, тоо жөнүндө ошондой чыгарганда ырларың барбы же? Жок, андай ырларым жок. Мага ошол негизи эле өзүм ойлоп отурганда илхом келет, анын кээде гана келет да. Ошондо гана жазам. Пайдаланып каласың. Мындай пайдаланып. Бирок ал убакка чейин ойлонуп жүрөсүң, мен ушу таластык жигиттер жөнүндө бир ыр жазсам. Жок, андай болбойт. Болбойт, Чын эле үстүдөн эле келген сыяктуу эле келет да. Бир моментте эле келет. Ошол убакытты пайдаланып, туура пайдаланып калыш керек. Жакшы, мынакей ардактуу көрүүчүлөр, мына ушундай, талант деген ушундай. Биз ошол эле убакта ошол бизге келген акын жазуучулар, оончулар, композиторлор менен сүйлөшүп калганда да алар айтат да, ошол илхом бир убакта келет, ошол убакта кармап калсаң кармап калдың, кармап калбасаң кайра аны эстеш кыйын, табыш кыйын ал нерсени депчи. Мүмкүн бир жакшы түш менен келиши мүмкүн, мүмкүн жакшы бир чарчаганда, мүмкүн капа болуп турганда, мүмкүн сүйүнгөндө, кээде түштөрүң дагы эме болуп калат го, бир түш кирсе, ошол түшүң эрте канча бир жума, 2 жума өткөндөн кийин кайра ошол окуя болгон сыяктуу болупчу. Анан наамуну мен түш көрбөдүм беле деп ушинтип калам да. Ушундай болду эле деби? Ооба. Ушундай болду эле, түшүмдө ушундай болду эле, азыр өңүмдө да ушундай болуп атат деп калам да кээде. Жакшы. Дагы бир суроо берейин. Негизи эле ырчы деген сиз үчүн эме? Ырчы деген негизи азыр ырчылар көп, бирок талантына жараша же болбосо үнүнө жараша болуп ар кандай болуп бөлүнөт да. Билимине. Ооба, билимине жараша. Ырчылык мен үчүн ошол элге, элдин жүрөгүнө жете турган чыгармаларды жаратып, элдин сүймөнчүлүгүнө ээ болуп, элдер суранып турган ырчылардын катарын толуктасам деген тилегим бар да. Ырчы болуш үчүн негизи бүт жагынан төп келиш керек. Ооба. Ошол эле билими, сахнада жүрүүсү, өң түзүү, ошол эле үнү, анан бизде эми азыркы убакта, кийинки убактарда эле мына кече жакында эле ошол жандуу үнгө өтпөдүкпү? Ооба. Анан бир жерге барганда кыйынчылык жаратпайбы? Фонограмма менен ырдап калыш керек болуп калат, жандуу үн менен ырдап калыш керек болуп калат. Ошол убактарда кандай кылып баягы эмеден кырдаалдан чыгыш керек? Бизде кырдаал жаратпайт. Эгерде бизде азыр жандуу үн менен мамлекеттик мекемелерде ырдасаң гана жандуу үн менен ырдоо талабы коюлду. Бирок биз мамлекеттик мекемелерде ырдаганда кыйынчылык туудурбайт, анткени жакшы аппаратуралар коюлат да. Ырдаганга мүмкүн боло турган аппараттар коюлат. Ал жака атайын сахна, атайын ошого ылайыкталган колонкалар коюлат, анан ошого жараша биз ырдай беребиз. Анан фонограмма эмне үчүн тойлордо көбүнчө фонограмма ырдалат? Анткени акустика, аппаратура биз ырдаганга туура келбейт. Анан биз өзүбүздүн үнүбүздү кыйнап ырдасак, үнүбүздү айрып алышыбыз мүмкүн. Ошон үчүн биз ал жактардан фонограмма ырдаганга туура келет да. Бирок биз бирөөнүн ырын ырдап аткан жерибиз жок да. Өзүбүздүн эле ошол ырдаган мурда түшүрүп койгон ырыбызды ырдап, бирок көбүнчө азыр үстүнөн басып ырдайбыз да. Эме деп коет. Жаңы талап да, эми плюс сыяктуу, бирок басмырланган. Плюс ошонун үстүнөн басып ырдалат көбүнчө тойлордо деле. Тойлордо. Эми тойлордо туура түшүнөбүз, себептен ал жерде эми баягы коноктор ичип атат, ал жерде вилка кашыктар шылдыр-кылдыр үн чыккан. Ал эми өзүң айткандай улуттук филармониядабы же башка бир мекемелерде ал жакта жымжырт, бардыгы сага көңүлүн буруп, сен ырдап атканыңа кунткой угуп турган. Анан көбүнесе ушул фонограмма баягы тоо жакка барганда, өзгөчө бир тоого, бир иш-чараларга барып калганда дагы пайдасы жакшы тийсе керек. Тоо жакка барганда негизи сыртта коюлган, сыртта коюлат, сахнаны жасашат го сыртка. Ошол учурда кыйынчылык туудурат, анткени
эшиктен акустика ала албайсың да. Эшикте ырдаган абага тарап кеткендиктен эшиктен ырдай албайсың. А бирок ал мамлекеттик иш-чара болгон болот да. А мамлекеттик иш-чарада жандуу ырдаш керек болот. Анан эшиктен өзүңдүн голосуң жетпей, кээ бир ырчылар уят болушту го, могу площадьтен ырдап, жандуу үн менен ырдап. Бирок аларда күнөө жок. Бул акустика да, эшикке тарап кетти, алардын үнү бир немеде мындай заведениянын ичинде боло турса, алар туура түшүнсө болмок. Ошол жактарындагы мамлекет карап койсо жакшы болмок да. Ырчыларга кичине жеңилдик болмок деп ойлойм. Жакшы, эң башкысы эми азыркы убакта колдон келишинче ошо маданият министрлиги мекемелери жакшы бир үн күчөткүчтөрдү алып келип, жакшы аппаратураларды алып келип аракет кылып атат. Ал жагы бар. Бирок эми ошонсо дагы мен ойлойм, ушул фонограмма жоюлгандан кийин ырчылар эргелип калды болуш керек депчи. Эргелип калды дейин десең, ырчы болом деген адамдар көп экен да, азыркы жаштар. Анан алардын да талабы башка, сонун ырлар менен чыгып атат азыр. Эми замандын агымы менен ырчы деле көп болот, ошол эле врачтар көп болгон сыяктуу эле. Мына ошондой иргелип отуруп менде ойлойм, мүмкүн бир убактарда ушул маданият тармагы дагы өзүнөн өзү түзөлүп, баягы бир калыпка түшөт болуш керек. Бул да жакшы. Себеп деген эми илгерки биздин аталарыбыз ошо жандуу үндө ырдап эле айылдарда, королордо, малчыларга ырдап эле концерт коюп беришкен да. Ал убакта фонограмма деле болгон эмес. Анан дагы бир сурай турган нерсем, ушул чоң бир иш-чараларга катышып жүрөсүңбү? Ооба, катышып эле жүрөбүз. Биздин Борбордук аянтта көп иш-чаралар болуп атат. Мына быйыл буйрузда мына дүйнөлүк көчмөндөр оюну биздин Кыргызстанда өткөн атат. Ошол иш-чараларга катышуу үчүн каяктан уруксат алып, кандай алып катышса болот экен? Борбордук аянтта жаңы жылда ырдадык. Маданият министрлиги тарабынан эле кайсыл ырчы деп тандалып өздөрү чалышып чакырышат экен. Барып ырдап кеттик. Эч кандай төлөм, акча төлөп антип чакырышкан жок. Жөн гана ырчы катары өзүбүздүн элге салмыбызды кошуп, элдердин жаңы жыл менен куттуктап келдик. Көбүнчө эле ошондой кайрымдуулук кечелерге чакырышат. Көбүнчө өзүмдүн кесиптештеримдин концерттеринде ырдайбыз ошол. Көбүнчө мындай масштабтуу Кыргызстандагы көчмөндөр оюну сыяктуу же болбосо андайларга мен катыша элекмин. Ал уровеньге чыга элекмин деп ойлойм да. Буюрса жакынкы араларда чыгып калабыз эми. Буюрса ошол да ниет кылыш керек. Эң башкысы талыкпай иштеп, аракет кылабыз, бардыгы секиндик менен жылы берет. Азыр эми сыр болбосо сенин куржунуңда канча өзүңдүн чыгармаң бар? Өзүң менет кылып, аранжировка жасатып, клип тарттырып аткарып жүргөн ырларыңан? Клип тарттырып аткарып жүргөндөрдөн ошо 6 клип тарттым. Ырларыман ошо бир 15тен ашып калды, 15 чактуу ыр. Бирок жалаң эле өзүм жазган ырлар эмес, көбүнчө акындар менен акындар жазган, өзүм суранып заказ менен жаздырган же болбосо бирөөнүн ырларын жактырып ырдаган ырларым аралаш да. Жакшы. Анан бул ырларды жараткандан кийин баягы телевизор, радио дагы бир ушундай жерлерге бериш кыйынчылык жаратпайбы? Кыйынчылык жаратпайт, анткени азыр бизде эң эле кыйын дегенде радиого апарабыз. Бирок азыр көбүнчө радио деле, телевидение деле көп мындай алып барыш керек деп аябай эме болбой калды да. Ютубка салып коесуң. TikTokко саласың. Ютубка салабыз, TikTokко салабыз, Instagramга салабыз. Болду, ошол менен өздөрү телевидениеден чалып чакырып калышат да. Эми ошол ырыңыз чыгыптыр, бизге клибиңиз менен келип кетиңиз деп. Сиздерге дагы бир клибимди бериле экем. Анткени мен мурда келгенде ошо Таптым мен сени деген жаңы клип тартканбыз. Ошол жайда тарттык да, получается. Азыр даяр клип. Азыр даяр клип. Ошону дагы элдерге көргөзө кетем. Анда буйруза ушул эфирдин аягында ошол Таптым мен сени деген ырды көрсөтөбүз. Акыркы суроом болсун, анда ушул продюсер менен иштешүү, атайын сунуштарды түшүп, же болбосо өзүң кызыгасыңбы, же өзүң менен өзүң эле баягы аракетиңди кыла берейин деген ойбу? Негизи эки ойду айтышат да. Продюсер менен иштешсең 50% жакшы, 50% жаман депчи. Же болбосо продюсер менен иштешпей койгонду да айтышат да. Сен өзүңө таяна берсең, эч кандай ишти кыла албайсың.
например, ошол эле ырларыңды радиого алып берген, телевиденияга сүйлөшкөн, ютубту сүрөт, фотосессия дегенди баарын сүйлөшүп турган бир адам болсо, сен батыраак кыймылдайсың депчи. А бирок кээде мындай рамкада болуп каласың дейт да, продюсер менен иштесең. Ошон үчүн мен өзүм эле кызыга берем, продюсерим болсо депчи. Бирок менин продюсерим мен мындай таанылгандан кийин гана болсо дейм да. Анткени мени таанылткан продюсер башкача мамиле кылат экен. А эгер мен өзүм таанылып туруп эле бир адамды продюсер кыла турган болсом, ал башкача мамиле кылат да. Ошон үчүн мен ойлойм, таанылган ырчы болгондо гана өзүмө продюсер жалдап, ошол эле фотосессиямды сүйлөшүп, сүрөттөрүм сүйлөшүп, жанында жардамчы кыла турган адам табам буюрса, менеджер кылсам болот, продюсер деле кылсам болот. Жакшы, Айчолпон, эртеден бери мынакей жакшы сөздөрдү айттык. Убакыт деген бат эле өтүп кетет негизи. Анан бүгүн биздин студияга келип, ошол жаңы чыгармаңды, анан азыр дагы бир клипти көрсөтөлү, мына ушул эфирдин аягында. Аны сөзсүз көрсөтөлү, биздин көрүүчүлөр да көрсүн. Анан кийинки мен ойлойм, кийинки жылы 3 жыл эмес, тез жыл сайын келип. Таластык жигитим чыкканда келем обязательно. Анан жок болуп кетпей, келип туруп ат-баттан, анан эркин микрофон болсун. Урматтуу 7 каналдын көрүүчүлөрү, сиздер менен дагы көп жаңылыктарды, дагы сонун ырларды жаратканга аракет кылабыз. Биз менен бирге болуңуздар. Мен сиздерди жакшы көрөм. Урматым менен Айчолпон Абдыкадырова. Айчолпон, сизге дагы чыгармачылык ийгилик каалайбыз. Мына өзүң аракет кылып, мыкты ырларды жазып, обон чыгарып, сөзүн жазып, бул да болсо мен ойлойм бир чыгармачылык болгон алгачкы кадамдар. Ушул кадамың байсалдуу болсун, келечекте бир Кыргыздын байгыл эл артисттериндей мыкты артисттерден бол, пенденин оозунда Алланын кулагында дейт. Мына ушундай жакшылыктарды каалайбыз. Ардактуу көрүүчүлөр, бүгүн биздин чай үстүндө сырдашуу программасында Айчолпон Абдыкадырова деген жаш таланттуу ырчыбыз келди. Өзүңүздөр алдыда ошол депутат деген ырынын клибин көрдүңүздөр. Азыр мен сиздер менен коштошом. Ошо коштошкондон кийин Айчолпондун дагы бир жаңы чыгармасы бар. Бул дагы биздин 7 каналдан алгачкы жолу берилип жатат. Барыңыздар менен коштошобуз. Кийинки эфирден көрүшкөнчө аман болуңуздар, бар болуңуздар. Алаңдап жалгыз жүргөндө соккондойор жүрөгүм, кемеми мени жеткизерде кыялдарыма үмүт кобаягы кошулуп